Bir adamdan bir kitep eldik долбоору. Биздин келечектеги кыялыбыз 10 жылдын ичинде китепкөй өлкө боло алсак, китепкана деген мекеме эң куттуу жайга айландыруу, китепканачы деген статусту бийик көтөрүп, аны жаштардын сыймыктуу кесибине айландыруу. Бул үчүн биз азыр алгачкы баскычтагы максаттарыбызды ишке ашырып келатабыз. Келечекте ушундай аракет менен кете бере турган болсок, ар бир айылда жаркыраган китепкана пайда болсун, окурмандар көбөйсүн, окуган эл озуп кетсин. Бул китеп окуп коюш үчүн эң оор деле нерсенин кереги жок. Болгону тамга тааныш керек, кызыктырыш керек, окуш керек, түшүнүш керек, түшүнгөндөн кийин өзгөрүш керек. Болду. Бул үчүн эч кандай мамлекеттин бюджетинен акча кереги жок. Биздин долбоордун максаты ошо, мамлекеттен жардам алуу эмес, мамлекетке жардам берүүчү долбоор десек болот. Кичинекей болсо дагы ушу топ жаштардын аракети менен, ыктыярчылардын аракети менен ушундай агартуу жаатында, билимге кызыктыруу максатында ушундай жакшы иштер уланып келатат. 2021 жылга дагы сонун пландар бар. Чоң байге фонду менен китеп конкурстарын уюштуруу, жаштарды кызыктырыш үчүн жаңыча мамилелерди жасап, ошонун тактикаларын үйрөнүп атабыз, аракет кылып атабыз. Ал эми биз бул китеп жаатында айта бере турган болсок, көп маселе бар. Болгону аракет кылыш керек. Үзүлбөгөн үмүт менен үзүрлүү эмгектерди жасай берсек эле, Кыргызстанга көп пайдасын тийгизебиз деген чоң тилегибиз бар.